Beten tatbay kaldı. Ana beti başını şişip kaldı dağı. 3 yoludan alsan kat edile buna. Kinalı otasında. Üç göğütürdük şimdi. Peşinesinde жақсы болып сақайып кет қызым балам, айналайын балам, сақайып кет балам. Елден жұрттан кісіне жәрдем болу екен, қыздарыма шипа болып кетсе екен, Алла. Қалай қақтан жәрдем сұрайды елем, үші қызым, үші сақайып кетсе екен, кісіне аз болса да кісіне жәрдем беріңіздер, қалай халқым, елім, жұртым, сіздерге жәрдем берсеңіздер, разымын, мен мәртебім разы боламын. Аллах қызыма шипа берсін, Аллах шипа болсын екен. Үш қыздарым, 4 қызының үші жақсы демесін көрсе екен, үш қызым. Сақайып кетсе екен, Аллах, айналайын, Аллах. Балам сақайып кетіп шипасын берсін Құдайым. Şu kızlarının kuşağımın tengar olan şifa versin. Allah şifa versin. Allah benim tuttuğumca. Benim çatkan doğru oturttu. Benim çatkan doğru oturttu. Жатып өрсем билинбейт, ушу жаткандан кийин ооруйт отургандан кийин. Жатып тура берсем оорубайт, жаткан туруп анан чай ичип жатсам ооруйт да. Билбейм. Ошон үчүн жата берем да кечке эчтеке. Баланы кайрадан иштелет. Жатат, турат, катын берем, ичет, кайра эле жатат. Ишке чыкпайт ушу үйдөн. 1 жыл болду менин медаль салганыма. 4 кызым менен ар квартиралап жүрүп, ушул квартирага келгеним аз эле болду. Кыргыз эли мен боорукер адамдардан жардам сурайм. Мен да эл катары сакайып кетким келет. 4 кызым үчүн жардам бериңиздер, калай калк. Боорукер адамдар жардам сурайм. Эл катары сакайып кетейин, 4 кызым пешенесинде. Мен Мамат Керимова Жаңылай, Коңуртөөдөн, Арпа Тектилден болом. Алай районунун Карашоро айылынын тургунумун. 38 жаштамын. 4 кызым бар. 1 жыл болду медаль алганыма. 1 жылдан бери ушу жүрөм, жумасына 3 барам, 2 барам. Ушинтип төшөктөн турбай эле жатып калдым 1 жылдан бери. Алайда эле жашачубуз, үйдө эле отурчумун, үйдө 4 кызымды карап, үйдө эле отурчумун. Анан бөйрөгүм ооруп эле 1 жыл болду, түшүп калдым гемодиализге. 1 жылдан бери ушу оштомун, 1 жылдан бери айылга барбайм. Бара албайм, барсам деле оякта жүрө албайм суукта. Ошто эле турам, ар квартиралап. Жолдошум бар Москвада, бирок ал иштей албай эле жүрөт. Кеткен аз эле болду, ал деле иштей албай эле жүрөт. Ушул бүткө акча чогут эме кылабыз, пересеткага деп жөнөткөнбүз. Иштебей эле жүрөт, дары иш жок, ишке барып, бул ишке барып эле жүрөт. Иштей албай эле. Мен бул кызымдын ооруган себеби 4 кыз төрөдү. 4төн тең кесир болуп төрөгөн. Анан биринчи кызын төрөгөндө
больницага барып төрөткөнүмдө кесир кылып төрөттү. Бөйрөгүндө давлениясы бар экен, бөйрөгүнө этият кылсын деген. Анан мен бул кызыма айтып жүргөм, бөйрөгүң ооруйт экен балам, давлениясы бар экен, этият кыл деп. Ошо этият кылып эме кылып эле жүрдү. Анан 4 тең кесир болуп төрөгөндө сууга өтүп, бөйрөгүнө өтө эме болгон экен да, катуу тиген экен. Анан жакшы эле жүрөм, жакшы эле болуп калдым, жакшымын деп жүрдү. Ушу турмушка чыкканына деле 15 жыл болуп калды. Анан жакшы эле жүргөн. Мына кызын төрөгөндө ошондо ооруп калды да. Ушу кызын боюнда барында ооруп, бөйрөгүм ооруп атат деди. Анан эми сен аман төрөп ал кызым ушуну эптеп. Деп анан жүргөмүн. Бул кызын төрөгөндөн 1 жаштан кийин, 1 жаш жарымдан кийин апа бөйрөгүм сал ооруп атат деди. Анан доктурга көрүн балам, доктурга барып көрүнүп кел деп жумшап барып көрүнүп жүрдү. Анан доктур азыркы доктурлар деле диагнозун так кое алышпай эле ар немелерди, дарыларды берип үкөлдөшүп, кайра бөйрөгүнө күч келтирип ооруп калды да. Айылда эле мал карап эле, бүткен малыбыз бар эле, карыган кампир кайненем бар, ошону карап эле пенсиясын жеп эле жашачубуз. Малыбыз деле жок, ошо карыган кампир кайненем бүткен 4 малы бар эле. Ошону карап эле айылда жашачубуз, пенсиясын жеп эле. Кайненем балдары бар, олор деле үйү жок, арбай эле жүрүшөт олор делечи. Баргысы бар, жогусу жок. Ошентип эле жүрүшөт. Çoğum 7. klas kızım, ikincisi 5. klas, üçüncüsü 3. klas, anamla 4-cüsü 4 yaşar. Kızlarım hem çokçuluktun aynen mektepke barsa barat, barbasa çoğu internatka okuştu. Anan epte mına jerge kirgizip koyduk. Akça suraytken mektepte onday munday deytken kıynalıp berelsem berem, berelmesem berelmeyim. Epte 3'ünü okudu otam. Tuğandarım jardam bergeni berip atат. Tuğandarım деле үйү бары бар, жогу жок. Ошентип ар жерде туғандарым деле иштеп талаада жүрүшөт. Бирок жардам берип атышат, жардам беришти. Ушул убакка чейин келип жардам беришти туғандарым. Ушу кызым сакайып кетсе эле болду эле. Ушуну карап отурам, нечесиң, оокат деле ичпейт, эчтеке ичпейт. Ушу келген деле болду, эс болуп келет. 1 саат эс болуп жатат, уктайт, турат, кайра эле белим ооруп атат, нервим ооруп атат, бөйрөгүм ооруп атат, эмне кылайын дейт, же колумдан келбейт. Доктурга апарайын десем жок дейт. Ушу 2 бөйрөгүмдүн бириси эле сакайып кетсе майли эле. Малдарды деле сатып аттык, айылдагы малдарды ошо 4 кайненем 4 малы бар эле, олорду деле сатып жок кылдык да түшүп аткандачы. Жок, азыр кайненем эле пенсиясы менен жашап калышты олор деле. Күндүзү гематиаздан келгенден кийин түнү кыйналып чыгат. Кыйналат, онтойт, нарып отурат, кайра жатат, турат. Эмне болдуң балам, эмне ичесиң, чай ичесиңби, же оокат ичесиңби, жок, эчтеке ичпейт. Онтойт, нары онлактап, бери онлактап, бөйрөгүм ооруп атат деп кыжалат болуп жатат, турат. Жанында отурам, кайра жатам, ушуну менен алек болуп, 1 жылдан бери ушул жерде алек болуп жүрөм. Ушу кызым 4 кызынын маңдайында жаркылдап жайнап сакайып кетсе эле болду. Ушу мен ошо эл журт мага калай калктан жардам сурайм. Ушу кызым жакшына болуп сакайып кетсе 1000 мартаба ыраазы элем ушу калай калк эл журтума. Ушу кызымдын эмне себептен ушинтип ооруганын өзүм деле түшүнбөй калган экенмин, билбей калган экенмин. Эми көрүп билип алып өзүм кыйналып атам ушу кызымдын кыйналганына жараша. Калай калктан элден жардам сурайм. Ушу кызым сакайып кетсин, ушуга кичине болсо дагы жардам бериңиздер. Эл журтум, калай калкым. Ушу 4 кызына эге болуп жүрсө болду. Кызым оорубаса экен, жаны оорубаса экен, биринчи эле энеге келет экен ушу оорчулук. Сакайып кетсин ушу кызым, элге журтка ыраазычылыгымды айтам ушу калай калкыма. Биртке болсо да жардам берсин кызым.
Özüm ошо пересетке болсо ушу кызыма бөйрөгүн берейин деп чечтим. Балдарыма деле насаат кылдым, жолдошума эм насаат кылдым. Майли макул дешти бардык эле. Ушу кызым үчүн мен жаныма аябай ушу бөйрөгүмдү берейин деп ушу ниет кылып отурам. Ушу кызыма бөйрөгүн берем. Кичине элден журттан жардам болсо ушу бөйрөгүн берсем, өзүм тууган уруктардан жардам болуп калса, анан ушу пересеткага барып ушу кызым путуна тургузуп, өйдө тургузуп койсом деген ниетим бар. Кара немеден, каражаттан кыйналып атам, акчам жок. Апамын пенсиясы менен эле продуктуну бүткөдөн апам пенсиясынан алып келип берет. Эки бөйрөгүм тең иштебей калган, ошол аппарат менен жашайм 1 жылдан бери. Кечке эле жатам, турсам эле ооруйт бөйрөгүм, жатам, кечке жатам. Кыймылдай албайм, жатам кечке эле, эшикке чыгам, кирем, жатам. Уйкум түнү кээде уктабай чыгам, таң аткычакты, күндүз уктасам түнү уктабай чыгам. Уктабай эле түнү менен отурам, турам, ошентип эле эме кылам, таң атып кетет да. Уйку жок. Өзүм нерс болдум, стресс болуп, ар нерсе болдум, мейла бар нерсе болдум. Кудайдын берген, мен эткенде ана моюнга алып отуруп калдым азыр. Кудайдын берген, мен эткен шипасы менен берсин деп. Стресс болдум, ар нерсе болот экенсиң, бул оору жакшына жүрүп эле, резкий эле ооруп, гемодиализге түшүп калсаң дагы бул нерсе жаман экен. Жакшы болуп кетсем, ошо айылга эле барып, 4 кызымды жакшына тарбиялап, жакшы эле ошо айылда эле отурам, Кудайым буйруса. Ошондой деген ниет кылам, Кудайым шипасын берип сакайып кетейин деген ойдомун. Бөйрөгүм пересеткеге барам деп кыргыз элинен жардам сурайм. Апам бөйрөгүмдү берем дейт, апам берсе бөйрөгүн пересеткага немеге барсамбы дейм, Пакистанга. Пакистанга барып, же Индияга барып, неме кылып, пересетке алып сакайсамбы дейм, кыргыз элинен жардам сурайм. Боорукер колунда бар. Кайдыгер карабаган кыргыз элинен жардам сурайм. Жардам бериңиздер, кагылайын калкым. 4 кызым үчүн сакайып, 4 кызымды тарбиялап, ушуларды өзү менен өзү кылып тарбиялап алсам болду.